Apаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт. Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Былтыркы сентябрда туулган күнүндө дээрлик өткөн апабыз. Быйыл мына 1,5 жыл болду. Qaysi temada ko'proq сүйлөшчүлөрүңүз дейт. Көбүнчө биз бир туугандарыбыз жөнүндө сүйлөшчүбүз, экөөлөрүм, илдерим жөнүндө, анан менин балдарым жөнүндө, анан кийин менин үй бүлөм жөнүндө көп сүйлөшчүбүз. Биздин үйдөгү бир маселелер боюнча аябай апам кыжалат болчу. Misal üçün men oğlum Abdullah 6'ga çıkkanга çeyин söylөгөн эмес. Ошондой үй бүлөнүн ичиндеги кээ бир акыбалдар боюнча көп сүйлөшчүбүз. Анан айылдагы темалар боюнча кошуналардын балдары жөнүндө, кыздары жөнүндө, кудалар жөнүндө, турмушка чыккан кыздардын кээде проблемалары жөнүндө, карындаштарыбыздын эжемги жөнүндө сүйлөшчүбүз. Сиздин эмне деп атачу дейт, апам мени чубак деп эле атачу. Balam deçü, oğlum deçü. Anam köpünçe atımın ataçı apam. Özgöçe bir at koyucu emes, bir oşol özüm atımın ataçı. Siz apağınızdı sağındınız, hazır canınızda olsa emne dep atar elеңiz deyt. Apa deytiler, apam deytiler. Apa, bu siz üçün kim degen soru eken. Apa, bu biz üçün daim erkeley turgan yer. Apa biz üçün, bizge bergen, men üçün, misal üçün hiç bir esebi jok, kaytarımı jok, özünün ırайын бере turgan, özünün kеңешин бере turgan, hiç kaçan tarınbay turgan. Apa bu men üçün, men daim ayay turgan, erkeley turgan adam men üçün. Kaygımı düşüne turgan adam. Kim menen bolbosun, mындай bir kıcalatçılık bolsa barıp ayta turgan apam. Apam ordu başka hiç kim toluktay albaydı. Al emes ata da toluktay albaydı. Apağınыздın kaysı sözün көп esteysiz deyt. Apağınыздın kaysı sözün көп esteysiz. Жақшысыңбы деген сөзүн көп эстейм. Жақсысыңбы деп сурайт эле. Анан айрыкча могу кезиске көп чыкканда, интернеттен көп чыгып, анан массалык маалымат каражаттарын ар кандай
тайпалар, теңирчилер мындай бир тийишип сүйлөп жазган учурда апам аябай кыжалат болот. Акыркы жолу ушул менин дипломум мындай бир сатып алган деп айткан экен бир чиновник. Мындай бир жалаа бул. Анан ошону угуп аябай кыжалат болгон. Жана ошо кандайсың, жакшысыңбы деп айтат болчу эле. Ошону көп эстейм. Адатта көп аткара турган жумушу кайсы эле? Тазалык болчу. Апабыз үйдүн ичин, сыртын өтө таза кармачу. Эч качан бир кир идиш калган эмес, буюм калган эмес. Атам айтат, кээде мен ошо кийимдерими жууп келип, анан кайра кургатып, кайра деле жуй берчи апаң деп айтат. Анан майылда жанагыдай чырак болчу илгери, свет көп өчүп калганда ошондо ошол чырактын ишеле таптакыр кара турганын көргөн эмесмин. Дайыма жууп тазалап, арчып анан үстүнөн гезиттен жанагыдай шапке кылып кийгизип койчу. Анан биздин мешибиз от жаккан меш үйдүн ичинде эч качан кир болгону көргөн эмесмин. Ошон үчүн менде мындай бир өтө тазалыкка көнүп алгандан кээде ыпласыраак, ичине булганчыраак жер болгондо адат болуп табылып калган жийиркене турган. Апабыз эң көп адат ушул, көп тазалык кылат эле. Эч бир бошо турганын көргөн эмес, ал эмес бир жолу ооруп калса мага өңгөрүнгөн эмне үчүн апам мындай ооруп атат, апам ооруйт деп ойлогон эмесмин. Дайыма кыймылдап жүрчү. Анан дагы эң аткарган жумушу атабызды, апабыз өтө жакшы көрчү, урматтачу, сүйчү. Жана атабыз канчалык мындай бир адам катары, эркек катары кемчилик кетирбесин, башка болбосун, атаң деген сөздү көп айтчу. Атаң деген сөздү көп айтчу да үйдө. Атабыз биринчи орунда турчу дайыма. Апакеңиздин алдында кандай жумушту аткарам деп, бирок аткара албай өкүнүп калгансыз дейт. Бул менин өмүрлүк арманым, түбөлүк арманым ушундай. Мен апам үйүмө алып келип, үйүмдө мындай бир баккым келчү кадимкидей. Эртең менен туруп тамак аш даярдап берип, анан каалаган алып берип, ошондой күндөргө жакшы жетпей калдым. Колуман келиши аракет кылдым, бирок мен ушул билбейм, менин арманым ушул. Дайым апам эстегенде ошол кылматын кыла албай калдым. Өзүм бага албай калдым. Балки мен уулу катары мындан дагы бир жакшы кызмат кылсам, мен үй бүлөмүн апабыз урматтап, сыйлап, үйүбүздүн төрүндө көркү болуп отурса деген менин эң чоң арманым бар бул менин. Ал эмес кээде ушул суроону өзүмчө ойлонгондо кадимкидей жанагыдай жүрөгүм ооруп, анан жатып, анан укол алганга мажбур болом мен. Билбейм, бул өкүнүч кетпей турган өкүнүч балким. Апасынын көзү тирүү болгондорго эмне дээр элеңиз деген айтат элем. Апага эч качан капа болбош керек. Апанын бар аманат, ал кишинин бар экендиги адамдын мындай бир өзүнүн бактылуу экенин адам эч качан билбейт. Ал жоготкондо гана билет да. Апанын кадырын апасын жоготкондор билет. Ошон үчүн эч убакыт каяш айтпагыла дейт элем. Колдон келишинче апага кызмат кылыш керек, апанын атилин алыш керек. Апабыз инсан, пенде. Ал кемчилик келтирет, ал дагы кетирет. Бирок ал апа. Ошондуктан мен айтат элем, апалар дайыма тезде телефон чалып туруш керек. Колдон келген азыраак нерсе менен да сүйүнүп туруш керек. Анткени апалар бизден көп нерсе талап кылбайт да. Кээде биз аялдарыбызга, балдарыбызга бөлгөн каражаттан, бөлгөн көңүлдөн дагы андан 10 эсе аз нерсе болсо дагы, бирок көңүл бөлө турган болсо, апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Бизди апабыз эч ким аябайт, башка бир туугандар, башка досторубуз. Эч ким апабыз чарак бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Рахмат, Аллах разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Окулган аяттардан, айтылган маселе сөздөрдөн пайда болгон сооптордун баарын өтүп кеткен мархум апаларыбыздын бардыгына багыштадык. Кудай таалам апаларыбызды бейиштен орун берсин. Алардын пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Кудай таалам апаларыбыздын ошол акыретте дагы сүйүнүчтөрүн Кудайым өзү толук берсин.
Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Amin. Bir rahmetike erhamer rahim.